Анораlı Туралиевич geliniz, Daядасы Шабдан Азамат Тажыбекович Тоң районы. Саламатсыздарбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу жыйындын катышчылары, мен Чарыгынов Анаралы Шамалсай шаарынын делегаты. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушунун башталышына старт берилип, сиз ага бата бердиңиз. Сизге Ноокен, Аксы, Алабука, Чаткал райондорунун жана Ташкөмүр, Шамалсай шаарларынын элинин атынан кайрылуубуз бар. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан стратегиялык эл аралык жол картасына Манас шаарынан тартып, Шамалсай шаарына чейинки аралыкка жаңы темир жол бутагы кошулса, Улуу Жибек жолунун уландысы болуп калмак. Жогоруда аталган Ноокен, Аксы, Алабука, Чаткал, Токтогул райондоруна жана Каракөл, Ташкөмүр, Шамалсай, Кочкороташ шаарларына жүк жеткирүү, өндүрүлгөн продукцияларды башка жактарга алып кетүүгө кыйла жеңил болуу менен ал райондордо шаарлардын экономикалык жактан өсүшүнө чоң түрткү болмок. Ошондой эле бул чөлкөмдө логистикалык борбордун уюшулушуна чоң түрткү болмок. Логистикалык базаларды уюштурганга Шамалды Сай, Ташкөмүр, Бүргөндү, Достук, Кызыл Жар аймактарында мындай шарттар толук бар. Ага Ташкөмүр, Шамалсай темир жол станциялары негиз боло алат жана ушул станциялар Өзбекстан өлкөсү менен чектеш болгонуна байланыштуу башка мамлекеттер менен байланышканга кошумча мүмкүнчүлүк ачылат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин ушул сунушубузду тийиштүү инстанциялардагы адистерге, эксперттерге тапшырып, жана ушул маселени оң жана чечилишине өзүңүз көзөмөлүңүзгө алууңузду суранып кетет элек. Кийинки маселе Чакан шаарлардын негизги көйгөй проблемалары бул ичүүчү суу, таза суу, канализация жана очистной сооружениялардын катастрофикалык акыбалдагысы. Себеби булардын эскилиги жетип, авариялык кырдаалда. Суу, канализация жана саркынды сууларды тазалоо курулмаларын жаңылоонун убагы эбак жеткен жана жугуштуу оорулардын чыгуусуна шарт түзүлгөн. Ушундай эле акыбал биздин Шамалсай шаарыбызда бар. Суу, канализация, очистной сооружениялардын акыбалдары. Үчүнчү кайрылуубуз бул жалпы жаш үйлөрдүн көйгөйү, турак жай маселеси. Негизинен Кыргызстан боюнча турак жай курууга жер тартыш, мамлекеттик ипотекалык программага ийкемдүү шарттарды киргизүүнү сунуш кылат элек. Башкача айтканда, ипотекалык пайыздык чендин жылдык төлөмүн төмөндөтсө, максатка ылайык болмок. Анткени региондордо, айылдарда, чакан шаарларда жашаган элдин төлөө жөндөмдүүлүгү төмөн болуп, жаш үй бүлөлөр өтө кыйналууда. Региондордо арзаныраак баадагы ипотекалык үйлөрдү. Рахмат сизге. Рахмат Азамат Тажыбекович geliniz, Daядасы